75 жаштагы Ларс Вилкс Швециянын түштүгүндө аны кайтарып жүргөн 2 полиция кызматкери менен бирге жол кырсыгынан кайтыш болду. Бул тууралуу швециялык СТВ телеканалы өз булагына таянып маалымат таратты. Сүрөтчүнүн автоунаасы 3-октябрь күнү Маргарет конушунда баратып жүк ташыган машина менен кагышып, 2 автоунаа тең күйүп кетти. Өрттү өчүрүү үчүн жол бир нече саатка бөгөлүп турду. Жүк ташуучу машиненин айдоочусу оор жаракат алып тирүү калды. Полициянын расмий өкүлү Рикард Лундквист иликтөөнүн жыйынтыгы менен толук маалымат берилерин билдирди. Мухаммед пайгамбардын бир нече карикатурасын тарткан Ларс Вилкс белгилүү швед сүрөтчүсү болчу. Ал 2007 жылы пайгамбарды шакаба чеккен карикатурасын тартып, Швециянын Нерикес Алеханда гезитине жарыялаган. Bir катар мамлекеттерде тыюу салынган Аль-Каида террордук тобу сүрөтчүнү исламдын башкы душмандарынын тизмесине киргизип, анын башы үчүн $100,000 сыйлык жарыялаган. 2010 жылы радикалдык ислам жолунда жүргөн 2 бир тууган Вилкстин үйүн өрттөө аракети үчүн кармалып камакка алынган.